К сожалению, в обществе очень много стереотипов. Тилекке каршы эл ичинде коомдо исламга такыр эле тиешеси жок, бирок ошонун баарын исламга төңкөгөн стереотиптер бар. И так далее. И поэтому, когда в обществе растет число... Аялдын укугу кордолуп атат. Бул туура эмес, тиги бу дешип жүрүшпөйбү? Коомдо үй бүлөдөгү зомбулуктун өсүшү, эркек аялга кол көтөрүп сабоосу, же аялдын өз күйөөсүнүн каргап шилеп наалатташы сыяктуу адилетсиздиктер, үй бүлөдө тынчтыктын, бейпилдиктин болбоосу, күйөөсү менен аялынын ортосунда урматтын, сыйдын жоктугу эмнеге алып келери Куран аяттарында жазылган. Анте берсе чектен чыгуучулукка алып барары айтылган. Ал кандай чектен чыккандык? Айрым бир кишилер болот, өзүнөн өзү эле пикир калыптандырып, бар баленин баары аял, үйлөнүүнүн өзү бул бале деген тыянак чыгарып алышат. Что брак это зло. Что необходимо жену держать. Андайлар катынды деген катуу кол менен сабап, уруп башкарып турбаса башыңа чыгып атат. Ошон үчүн аялды тез-тезден уруп, сабап туруш керек дегенди туура көрүшөт. И называется феминизм. Когда очень много... Маселенин дагы бир чектен чыккан жагы бар, ал феминизм деп аталат. Күйөөсүнүн уруп токмогунан тажап, ажырашып, эркек аттуунун баарын жек көргөндөр, эркекке таарынгандар, эркектин айынан тагдыры талкалангандар көп. Ошол сыяктуу аялдар, кыздар эркек аттуулардын баарын чектен аша жек көрүп калышат. Эркек менен аялдын ортосундагы мына ушундай жек көрүүгө негизделген мамиле бул эми негизи исламга такыр тиешеси жок. Мен дагы кайталайын, 1500 жыл мурун ислам дининин келиши менен коомдо эркек менен аялдын, күйөө менен аялдын ортосундагы мамиледе адилеттүүлүк нормалары орногон. Сделай между ними гармоничное сосуществование. Аллах субханаху ва тааля эркектин дагы, аялдын дагы акыларын, укуктарын бирдей коргоп, эки жандын, эки инсандын никедеги бактылуулугуна, өз ара гармониялык сый урмат мамилесине кам көргөн. Ошол эле кезде Европада 19-кылымдын акыры, 20-кылымдын башында аялдар өз укуктарына ээ болушкан. Анын ичинде саясий укуктарына жетишкен. Тарыхта мисалы 8 мартта Клара Сеткин жана Роза Люксембург башында турган көпчүлүк аялдар жамааты аялдардын саясий укугун коргоп, Европада митингге чыкканы белгилүү. В исламе женщина участвовала на... Ислам дининде исламдын башатында аялдар эл башчыларды, амирлерди шайлоого укуктуу болушкан. Үммөттүн чечим кабыл алуусуна катышкан. Андан тышкары дагы бир мисал, Айша радиаллаху анханы алсак, ал факих, аалым болгон. Ага эл адамдар кепкеңе сурап келип турган. Ал фатва бергенге укуктуу болгон. Эркектердин тигил же бул маселеси боюнча фатва чыгарып турган. Как политический, как общественный деятель. Саясий коомдук ишмер катары ал халифти шайлоо өнөктүгүнө дагы катышкан. Эми мен муну эмне үчүн айтып атам? Анткени бүгүнкү күндө учурда исламдагы аялдын укуктары боюнча коомчулукта, эл арасында ошондой эле массалык маалымат каражаттарында өтө эле көп бурмалоолор, туура эместиктер жүрүп атат. Атүгүл мусулмандардын өзүнүн эле арасында ислам дининдеги аялдын орду, ролу тууралуу өтө туура эмес түшүнүктөр калыптанган. Мына ошол туура эмес түшүнүктөрдүн жашап келатканына байланыштуу бүгүнкү кезде бизде коомдо аялдардын укуктары аябай басмырланган. Дагы бир ирет кайталап коеюн, соңку кезде аялдарга, кыз келиндерге карата зордук, зомбулук күчөп, көпчүлүк үй бүлөлөрдө балдарынын, кыздарынын көзүнчө эле аялын уруп сабаган зөөкүр күйөө сөрөйлөр чыкты. Ал гана эмес, мусулмандардын арасында дагы эркек менен аялдын Аллах субханаху ва тааланын астындагы укуктарын, жоопкерчиликтерин өздөрү туура эмес түшүнүшкөнү аз келгенсип, бирөөлөргө дагы өзүнүн туура эмес түшүнүгүн таңуулагандар бар. Биринчи кезекте айтып коерум, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аялдар тууралуу эмне деген? Ал айтат: бул жашоо деген убактылуу өтөт, кетет.
тез эле шуулдап өтүп кетет. Бул жашоодогу, бул өтүп кетчү өмүрдөгү эркектин эң бир жетишкен сыйлыгы, ийгилиги никеде таква аялга туш болушу деген. Временное пользование в этой ближайшей в дунья, да, жизни – это праведная женщина, праведная жена. В чем заключается? Аялдын таквалыгы дегенде кандай? Ал деген исламдын формасын, сырткы бир жөрөлгөрүн гана аткарып жүргөн ыймандуу аял эмес. Бул деген аялдын кулук мүнөзү, пейили, ички жан дүйнөсү. Тагыраак айтканда, аялдын ыймандуулугу, таквалыгы, чынчылдыгы, сүйүүгө туруктуулугу, мээримдүүлүгү, боорукерлиги жана аруулугу. Это милосердие и чистота, потому что она является, это праведность, да? Анткени үй бүлөдө аял бактылуулуктун негизги бир себептеринин бири. Себеби бул хадис мен буга чейин мисал келтирген аяттын өзөгүнө толук кандуу жооп берет. Ал кайсы аят? Ал Курандагы Ниса сүрөсү. Приводил до этого, да? Какой аят? Это сурату Ниса. Литаскуну илейха ва джа'аля байнакум маваддата ва рахма. И чтобы вы находили... Анын мааниси, ага байыр алууңар үчүн өзүңөрдөн жубай жаратып, ортоңорго махаббат жана мээримдүүлүк берип койгону дагы анын белгилеринен дейт. Үй бүлөлүк жашоодогу бактылуулуктун шарты таква аялдын болушу дейт. Анткени андай аялда сүйүү, мээрим, боорукердик жана башка асыл сапаттар болот. Сердие, милость, да, и так далее. То есть именно женщина, она является... Себеби ошондой аял үй бүлөдөгү очокту, кутту сактап турат. Үй бүлөдөгү тынчтыктын кепилдиги аяттын түпкү мааниси ушул. Экинчиден дагы айтып кетерим, бүгүнкү күндө эркек үй бүлө курууда кандай аял менен түтүн булатууга умтулушу керек? Мусулман эркек кандай жубайды караштырышы керек деген суроого келе турган болсок, анда биринчи кезекте аялдын ички жан дүйнөсүндөгү мыкты сапаттардын болушу абдан маанилүү. Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам, да, который сказал... Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин бирин мисал келтирейин. Бул хадисти көп эле ирет угуп жүрөсүңөр. Жубай тандоодо, үйлөнүүдө анын 4 сыпатына кароо керек. Негизи эркек киши өзүнүн табиятына, гаризасына ылайык үйлөнүүгө жубай караштырганда, издегенде, тандаганда 4 нерсеге карап ылайыктайт экен. Биринчиси байлык мүлкүнө, экинчиси атак аброюна, үчүнчүсү сулуулугуна, төртүнчүсү анын ыйманына, таквалыгына карап тандайт. Бирок аялдын таквалыгына карап үйлөнгүлө дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул эмнени билдирет? Эми ооба түшүнсөк болот. Кээ бир эркектер жубай тандоодо сырткы келбетине, чырайына, сулуулугуна карайт. Кээ бир эркектер аброюна, атагына карап тандашат. А кээ бир эркектер болочок аялдын финансылык мүмкүнчүлүгүнө, акчасынын көптүгүнө карашат. Бирок эми мейли аброюна, атагына карап үйлөндүңөр дейли. Балким ал белгилүү актрисадыр, атагы ашып ташкан бир белгилүүдүр, бирок бир нерсени так эске алыш керек болот. Эркек ушул критерий менен үйлөнгөн болсо, аялдын атак аброю үй бүлөдө эркекти, мындайча айтканда күйөөнү бара-бара басынтып салат. Аялынын атактуулугунан улам күйөөсү кээде өзүн ыңгайсыз сезет. Аялым таанымал белгилүү адам, а мен эч ким бир тааныбаган бир байкушмун дедир деп. Демек, атактуулук, белгилүүлүк мүмкүн кийин үй бүлөдө чыр-чатактын, уруш талаштын, көйгөйдүн себебине айланышы ыктымал. Анан экинчи маселе, аялды сулуулугуна карап үйлөнгөн болсо, билип койгула. Сулуулук өмүр бою сакталып тура бербейт. Карыганда ал сулуулуктан эчтеке деле калбай калат. Жар тандоодогу дагы бир нюанс байлыгына, акчасына кароо. Аялды байлык мүлкүнө карап тандап үйлөнгөн эркек кийин бара жүрө жашоосунда аялына түздөн түз эле көз каранды болуп жашайт. Күйөөсү аялын бакпайт, аялы багат. Үйдү күйөөсү салган эмес, аялы салган.
Так мына ушул сыяктуу нерселердин айынан үй бүлөдө конфликттер пайда болушу мүмкүн. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйлөнүү үчүн жартандоодо сахибуддинге маани бериш керек деген. Сахибуддин деген баш кошмок болуп аткан аялдын диндарлыгы, такыбалыгы, боорукердиги, мээримдүүлүгү, адептүүлүгү, түздүгү. Ушул сапаттардын баары сахибуддинди камтыйт. Жогоруда айтылган сапаттар аялда болсо, анда эң сону, эң керемет. Анткени мезгил өтүп улгайганда, эркек аял өздөрүнчө эң жалгыз экөө калганда, ички жан дүйнөдөгү сапаттар аябай маанилүү боло баштайт. Себеби маселен адам каза болсо, анын дене боюн, чырай келбетин, сулуулугун эстебейбиз да. Адамдын образы эстелет. Ал образда кандай сапаттар бар экени эстелет. Мүнөз кыялы, руханий сапаттары эстелет. Жан дүйнөсүндөгү баалуулуктар, акыл эси, интеллекти эскерилет. Инсандын денеси чирийт жок болот. Байлык, мүлк ал жок болчу нерсе. Эгер ден соолугуң болбосо, акча, байлыктын да эч кимге кереги жок болуп калат. Ден соолукту акчага дагы сатып ала албайсың. Убакытты кайра артка кайтарып, өткөн кезди, өткөн учурду акчага сатып ала албайсың да, туурабы? Нельзя купить время, чтобы остановить его. Баары биз ар бирибиз Аллах субханаху ва таалага жакындагандан жакындап бара беребиз. Тагыраак айтканда, өлүмгө карай жакындайбыз. Түшүнүп атасыңарбы? Сөз эмне тууралуу болуп атат? Вы понимаете, к чему я говорю? Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.